Бизден чыккан продукциялар Орусияныңча бир белгилүү бир 10%-не да жетпейт го, камсыз кыла албайбыз. Бирок Кыргызстанда азыркы күндө бир да бренд жок да. Качественный товар жок. Биздин университеттер көбүнчө мигрант чыгаруучу бир фабрикага айланып калды да. Өзүнүн спеси менен сүйгөн эмес, бир мигрант чыгаруучу фабрикага айланып калды. Могу жерде ачкандан кийин мен налоговиктерди, сосонторду чакырып атам да, мен кантип ачык иштейин деп атам да. Мага түшүндүргүлө деп атам. Эмгек жолу аркылуу сиздерге чагылдырып бермекчибиз. Саламатсыздарбы, урматтуу Азия ТВнын көрүүчүлөрү. Эфирде Эмгек жолу программасы. Бүгүнкү биздин каарманыбыз Кыргызстанда өнүгүп жаткан жеңил өнөр жай. Тактап айтканда, швейный цехтерди иштетип, канчалаган биздин тургундарды иш менен камсыз кылып жаткан Жесур Парпиев мырза боюнча болмокчу. Тагыраагы Жесур мырзанын эмгек жолу аркылуу сиздерге чагылдырып бермекчибиз. Ассаламу алейкум, Жесур мырза, жакшысызбы? Бул ишти баштап калышыңызга эмне себеп болду? Буга чейин эмне менен алек болуп келгенсиз? Негизи мен бир 10 жылдай ассоциацияда иштедим, ЖИЯ деген. Ал жактан чыгып тамак аш тармагына кирдим. Негизи тамак аш тармагына кирип азыр да иштейбиз. Жалал Абадта, Ошто, Бишкекте, Баткенде кылып ачып, андан кийин бул тармакка 1 жыл болду киргениме. Ошо эмне себеп болду? Ошо тамак аш тармагынан өзгөрүп кетиш. Көп адам менен иштеген жагат. Негизи анан бир 2 жыл мурун ошо бир досум менен бир чоңураак фабрика ачышына жардамчы болуп жүрүп, ошол тармактан кызыгып калдым. Анан кийин кызыгып калып, көп ойлонуп, анан кийин анализ кылып, изучать этип, анан бул тармакка киргенге чечим чыгарып, кадам таштадым. Бизден чыккан продукциялар Орусияныңча бир белгилүү бир 10%-не да жетпейт го, камсыз кыла албайбыз. Менин билишимче. Биз наоборот, азыркы күндө 20 жылдан бери, 30 жылдан бери фабрика, цех иштеткендерди көбүнө көргөм. Бирок Кыргызстанда азыркы күндө бир да бренд жок да. Качественный товар жок. Чыкса деле белгилүү жерге чейин чыгат, анан кийин болду. Анан кийинкилери мен ошол нерсеге мындай көз карашта калдым да, бир кантип бир сапаттуу анан бренд чыгарса болобу экен деп, мен азыр ошонун үстүндө иштеп, аракет кылып аткан мындай мезгилим да. Азыр сиз конокторду узаткычакты бул жактан бир сыра көрүп чыктык цехиңиздечи. Анан башка цехтерден өзгөчөлүгү сиздер өзүңүздөр да окутат экенсиздер, Ошон үчүн азыр жеринде барып ошол местораларга кирип, мүмкүн болсо бир сыра тааныштырып чыкпайсызбы бул ишиңизди? Бул жакта окуу бар экен, жана биз сөз кылган окуу бар экен. Мен билишимче көп эле бул цехтерде мындай окуу бар жок, Жок. Сиздерде бар экен. Ошол азыр кандай шартта окуйт? Мисалы мен үйрөнгүм келсе, сиздерге келсем, ошо шарты кандай? Ошол балким кызыгып, жаңы ушул тармакты үйрөнө албай иштенип жүргөндөргө. Негизи бул тармакты Кыргызстандын бир 50-60% эле ушул тармак менен иштейт. Жөнөкөй жарандар. Бирок көбүнчөсү эле дайым жетишсиз да. Жумушчу жетишсиз, жумушчу көйгөй. Анан биз ошонун несинде ушул сыяктуу учебный центрде өзүбүз нөлдөн баштап үйрөтүп, чыгарып көрөлү деп атканбыз да. Атайын университетте иштеген мугалимдер менен биргеликте алар сапаттуураак үйрөтөт деген максатта баштаганбыз. Уже 8 ай болуп калды, иштеп атат. Жаш айырмасы жок. Жыйынтыгын биз башында мындай кылып көрдүк. Жаңы ачканда бардыгын бесплатно кылып көрдүк. Жатакананда бесплатно, окуу жайында бардыгын бесплатно кылып көрдүк, бирок натыйжа жакшы болбоду. Бир жоопкерчиликтүү болбоду. Анан буну белгилөө эмнеге? Бул жерде биз ижарада турабыз да. Мугалимдерге айлык, башкаларга деген. Ошону өзүм менен өзүм эмне болсун деп туруп да, шаардагы окуп аткан ачылган учебный центрлер менен салыштырып, орточо бир баа койдук да. Арзаныраак кылдык да, ошого жараша шарт түздүк. Дагы өзгөчөлүгү, мисалы үчүн айылдан келсе же башка региондон келсе, биз кааласа жатакана берели деп атабыз. Жатакана күнүнө 100 сомдон эле бир эмне форматта. Мындай арзаныраак кылынган формат. Эгер окууга деле акчасы жетпесе, керек болсо биз 3 айга, 2 айга, 4 ай, кааласа 6 айга чейин бөлүп берсе деле болот.
ошентип бөлүп бере турган шарттарына карап атабыз. И андан тышкары, эгер биздин окуу жайды бүткөндөн кийин кааласа мен биякта иштебейм, мен өзүм үйүмдө же айылымда иштейм дей турган болсо, биздин өзүбүздө машинкада сатабыз, биз шериктерибиз. Ошондо машинкада эле карызга берип турсак болот да, жарым жыл, 6 ай. Үйүндө отуруп иштесе деле болот. Максат мигрант кылбай бул жерде эле иштесе болот деген неге. Ого, келейин. Себеби өзүм да көп мигрант болдум да. Акыркы бул Кыргызстанга келгенге чейин Америкада жашадым да. Ал жакта деле көрдүм. Анан бул жактагы ситуацияларда келгенден кийин көбүрөөк ошо адамдарга кантип бир нерсени үйрөтсө болот деген чечим менен бул кадамды баштадык. Бул окуганда мисалы мен 2 ай болобу, 1 ай болобу окудум. Кандайдыр бир эме бересиздер да? Сертификат мамлекет менен бирге иштейбиз. Мамлекет менен иштейбиз. Анан бир университетти алганбыз, ошол университеттин сертификатын алабыз. Бул государственный университет. Демек, бул жактан окунуп бүткөн сертификат алынат. Сертификат алып, бардык кайсыл өзү тандаган немеге ушундай иш болот. Башка эч жерде андай сертификат бербейт. Биз ушу сертификат менен беребиз. Өзүңүз айтып өттүңүз жана миграцияда көп жүрдүм депчи. Анан ошол сиздин миграцияда сыртка чыгыш, иштеш деги эле кыйын. Канчалык көп акча тапкан менен өз мекениңе жетпейт эмеспи? Ошондуктан бул жакка шарт түзүп, канчалык бир деңгээлде аракет кылып атпсыз. Анан сиздин сыртта чыгып иштеп келгениңиз боюнча сурагым келип атат да, эмнеге ал жакка чыктыңыз? Бизде иш жокпу же убагында сиз көбүрөөк балким каражат тапкыңыз келдиби? Көп эле Москвага барат, же болбосо Американы кыялданат эми баардык эле адамдар. Биз эле Американы кыялдандык. Үй бүлөбүз менен көчүп кетели же башка нерсе кылалы деп. Аны да көрдүк. Балдарымы алып барып көрдүм. Анан кайрадан өзүм да жашаганы, кайра иштегени барып көрдүм. Бирок оңой эмес экен. Анан өзүң өлкөң, өзүң жериңдин баалуулугун ал жакка барганда сезет экенсиң да. Ал жакта көбүнчөсү эле тияка чыкса эле байып кетесиң же сонун иштер табасың дейт. Жок, мен буга кошулбайм. Ушул жерде деле аракет кылып иштесе болот. Андан да жакшырагын тапса болот, кылса болот, жасаса болот. Сыртка чыкканда мисалы ошол эле Орусияны алалы, биздин деле тааныштарыбыз бар, сиз деле сыртка чыгып келсеңиз, канчалык бир деңгээлде айлык көбүрөөк болушу мүмкүн, каражатчы. Бирок ошол эле жашоо турмушунда кайра эле ошончо көп кетип калат да, биздикилер, мен айтайын дегеним, биздикилер ошону түшүнбөй эле сыртка агылып атышпайбы? Ошолорго сиздин кеп кеңешиңиз? Бизде көбүнчөсүнө негизи көп жарандардын финансовый грамотность деген нерсеси жок да. Ана эсеп кысап калбайт да. Мисалы үчүн бир эле жөнөкөй жаран бир жерде жатса канча сом квартирага төлөйт, канча сом тамак ашы, канча сом жол киреге кетет. Ошону эсептеп чыгып, биякта канча сом таап атат, ошону эсептеп чыгып, анан кийин канча бөлүшүп сакташым керек, аны эсептеп карабайт дагы, общий нени карап кое берет да. Анан ошол жерде финансовый грамотность бири-бирине дал келбейт дагы, акча да таппайт да. Анан жанагындай Америкага барса деле көп эле менден Кыргызстанга келгенден көп сурай берет эле. Күнүндө жолуккан адамдар, анан чайга чакырган адамдар баардыгы эле эмнеге келдиң дей берет да. Эмнеге келдиң Кыргызстанга, эмнеге эмне кыласың? Ошол жакта жүрөбүз. Бирок ал жакта эле оңой эмес да. Ал жакта эле кыйын. Бирок биякта үй бүлөң, ата-энең, бир туугандарың, досторуң, өзүң келген ошол нерселер. Мен Америкага барып ушул нерсени түшүндүм. Акчадан да баалуулак бул биздин өмүрүбүз экен да. Өмүр өтүп баратыр да. Ошол өмүрдү туура пайдаланып, туура жашасак, ошонун кадыры жогорураак экен да. Анан биздикилер көбүнчөсү эле сыртка чыга турган адамдардын көбүнчөсү эле бир эле максаты бар да. Үй куруш керек деген нерсеси. Бирок мен ушул нерсени түшүндүм. Үй куруу менен чектелбеш керек экен да. Бул үйдү деле Кудайым берем деп калса, бир күндө берип коет экен да. Ага Кудай Таалага бериш бул бир минуталык нерсе экен да. Биз болгону ниетти, максатты, алдыга койгон пландарды туура кое турган болсок, ошондо бизге туура жолдор ачылат экен да. Сиз мигрант катары ошол Америкада жүрсүңүз, каякта жүрсүңүз, ошол кыйынчылыктар болбой койбойт да. Ошондо сиз жаңы барганда кандай башыңыздан оор күндөр өттү? Мен жаңы барганда доставка кылдым да. Биякта шеф болуп баргансың. Кыргызда доставка кыласың, барсаң, биринчи мен ушу, по-моему, $5 $6 бир нерсе доставкага алып бардым. Ошондой күндөр болду да. Кээде ажа баш акча таппайсың, минуска киресиң. Табасың акча, бир айда паланча $1000 табасың, бирок кайра эле ошо расходко кетип калат да. Демек ошол кайсыл өлкө болбосун, ошо иштейм десең, канча каражат таппа, биздин өлкөдөн деле тапса болот.
тапса болот, аракет кылып табыш керек. Убакыт керек, ошол нерсени. Бул азыр сизде иштеп аткандардын сиз өзүңүз жетекчи билесиз да, эң көбү канча маяны алышат? Бизде сезондо. Болжол менен орточо сезон убагында канчага чейин алышат? Мисалы үчүн биз былтыр сезондо иштегенде жакшы тигүүчүлөр 100дөн ылдыйга алган жок да, 150, 160 бир айына. Алай скоростуна жараша алат да. Биз ким канча штук тексе, ошого жараша жакшы айлык алаткандар болду. Ошо менин сурап атканымдын себеби ошо чет жактан деле тапкан акчаны бияктан тапса болот дегенди айткым келип атат да. Алиги жакшы тексе, сапаттуу тексе, ордунан турбай иштеге турган болсо, жакшы акча табат. Азыр бул жакта жалпысынан канча кызматкер иштеп атат? Негизи бизде азыркы күндө жалпы бир 130дай адамга место бар, бирок азыр анча чыкпайт. Себеби жумуш жок. Ошон үчүн өзүбүз окутуп чыгарганга аракет кылып атабыз. Аз, бир 40ка жетпейт адамчы. Негизи бардыгынын место бар, жумуш бар, жатакана бар. Себеби эмнеден көрөсүз ушуну? Бизде мындай болуп калыптыр да. Мисалы, мен ижарада турам да. Көп цехтерде ижарада турат. Ар ким ар кандай бар. Анан кийин бул жерде атайын производственный директор деген бар, технолог деген бар. Ошолор болуп койсо, кээде швеялар булар катуураак нерсе айтып койсо ham туруп ордунан туруп кетип кала берет турган, ушундай чечим чыгарып алыптыр да, мындай. Ойлонбойт да. Анан бул жерде 20 сомдон тигилсе, башка жакта 22 сом десе, ошон үчүн да 2 сом үчүн кетип кала турган адамдар бар экен. Түшүнбөйсүң да. Бүт Кыргызстан боюнча туруктуу нерсе жок. Азыр сиздин дагы бөлмөңүздөн көрүп калдым ошо жаңы брендтердин сүрөттөрүн, ошол жакка да барып дагы маек устулабайлык да. Бул жак ошо сиздердин иштеп чыккан брендтер окшойт жаңы? Жок, бул эскиз деп коет. Бул эскиздер, сүрөттөр. Бул сүрөттөрдү алып туруп биз өзүнчө жаңыча модель чыгарганга аракет кылып кылабыз да. Ошолордочу. Анан бизде көбүнчөсү эле Кыргызстанда Орусиядан келген заказды аткарып туруп, анан жиберишип берет да. Анан былтырлары, мисалы үчүн, мен бул сферага жаңы киргеним үчүн былтырлары мындай болду. Рубль түшүп кетти. Жана кошуна өлкөлөрдө бир аз келишпестик бир изучуулар болду. Ошондой мезгилдерде бардыктын соодасы токтолду да. Себеби эч ким өзүнө чыгарбайт да продукциячы. Заказдарды аткарып, нары жактан заказдар токтоткула дегенде автоматически биз токтойбуз да. Ошондой болбош үчүн өзүңүздөр? Ошондой болбош үчүн максат ошол болот да. Мисалы үчүн көп цехтерде бир эле технолог болот, анан кийин жакшы деген адам технолог кылып коет, же ушу менен бүттү да. Мен ошон үчүн университет менен иштешип атканымдын себеби ошол да. Университеттерге барганда деле кээрки университеттер жакшы кабыл албады. Жакшы кабыл алган биринчи университетте мен сразу иштешкенге даяр болдум да. Университетке бардым. Сиздерге эмне керек десем, бизге студенттер практика чыга турган жер жок деди. Мен айттым, сиздерге эмне керек десем, бизге машинка керек деди, здание 1 же 2 класс керек деди эле. Мен сиздерге 3 класс кылып берем дедим. Целый день келип туруп колдонсоңуздар бесплатно дедим. Университеттер келип атат. Азыр да көрдүңүздөр, студенттер чыгып кетти. Бизде студенттер 4-курсту бүтүп атканда машинканы көрүшөт да. Буга чейинки университеттеги студенттер бир жак ишканага барса, жаңы машинкага отургузбайт экен. Кыргызстанда канча дизайнерлик, технологический тигүү тармагына тийиштүү факультеттер болсо, бирөөсүндө жаңы машинка жок да. Мен буну пилоттук форматта биринчи жолу кылдым Кыргызстанда. Анан айттым аларга, сиздер меникини 4-курстан эмес, 1-курстан баштап көрсүн деп атам. Чтобы адам 4-курста жүргөндө ал жакта жүрө берет. Анан жана жумушка келгенде, жана ак көйнөк кийип келип туруп жумушка келгенде, кара жумушка келгенде мындай мандыраш болуп токтоп калып атат да. Практика жок. Практика жок. Мен ошолорду айтып атам да, 1-курстан баштап практиканы кылдыргыла деп атам да. Мен силерге шарт түзүп берейин деп атам да. Буну дуальный образование деп коет. Мисалы, Европада, башка жактарда бул нерсе өнүккөн да. Мисалы үчүн, мен өзүм медикмин да, кесим боюнча. Медицинада ар кандай факультеттер бар да. Бирок тигүү тармагы Кыргызстандын көп бөлүгү болгон менен вообще мындай нерсе жок экен да. Көңүл бурбайт экен да. Ошого мен биринчи кабатты негизи студенттерге багытталып 60 машинка коюп бердим да, жаңы. Келип колдонгула дедим да. Бирок ошондо деле көбү кызыкпайт экен да. Анан көбү менен семинарга чакырышат, барып атам. Анан сүйлөшкөндө көбү эле ата-энем киргизип койгон, тайкем киргизип койгон, эжем киргизип койгон деген кызыкпаган эле. Биздин университеттер көбүнчөсү мен бардык жакка барганда сүйлөп атам, мигрант чыгаруучу бир фабрикага айланып калды да. Өзүнүн спеси менен сүйгөн эмес, бир мигрант чыгаруучу фабрикага айланып калды да.
ректорлар, декандар отурат. Мен 10 жылдан бeri деканмын, 10 жылдан бeri ректормун, же мен директормун дейт. Бирок өзүнүн анализ кылышпайт да. Бир жылда өзүбүздүн дизайнерлик кесип боюнча 100 окуучу бүттү. Канчасы өзүнүн кесиби менен иштеп атат, канчасы ийгилик жаратып атат. Жок. Анан айтсак, Болбосо бул дүйнөдө инвестиция кылбай өзүнүн эмгеги менен жакшы акча таба турган кесиптердин бирөөсү ушул. Мен Америкада бир Заранын бир семинарына катышыш үчүн где-то бир канча бир $2000 акчам кетти да 3 саатка. Аябай эле бир. Ошону биздикилер такыр түшүнгүсү келбейт. бекер десеңиз да келбейт. Бекер десеңиз да келбейт да. Мына таң калыштырса. Мен ошого таң калып атам да, мындай. Ана биздеги швейник тигүү тармагынын ээлери деле ушул нерсеге көп басым жасабай атат да. Мен көп барган жеримде сүйлөп атам. Мен эмнеге сүйлөп атам? Мурда ассоциацияда иштегем да. Мындай бир аз эл. Ошон үчүн аларга деле чын айттым да, биз бекитип эмес, ачык иштегенге аракет кылалы дейм да. Могул жерде ачкандан кийин мен налоговиктерди, соцфондторду чакырып атам да. Мен кантип ачык иштейин деп атам да. Мага түшүндүргүлө деп атам. Пожарникти чакырып атам. Мен могул жерде ижарага алдым. Кандай кылсак туура болот. Ана көбүнчөсү эле биздер эмне кыла берет? Бекинип алат да, эшикти култуп алат да, бирөө келсе эле чөнтөгүнө чыгарып бере берет. Эми ал качанга чейин да, уже андай заман эмес. Азыр наоборот. Патриот болдуңбу? Жана андай кайрымдуулук деле патриот эмес. Патриот бул адамдын өзүнүн канына кириш керек да. Адам менен иштеши турган, бир нерсе кадр чыгара турган бир нерсеге өтүшүбүз керек да. Мен ошондой принципте мына бир аз аракет кылып атам да. Эми андай адамдар деле бар, андай ишкерлерди толтура менден 10 эсе, 100 эсе күчтүүлөр. Бирок көбүнчөсү эле же медиага чыкпай, же ой пикирин ачык айтпайт элге, ушундай бир эмне болуп калган да. Өзүм менен эле болсун деп эле эмне кылып берет да. Буларга бир аз токтолуп кетели. Өзүңүздөр чийдиңиздерби же? Жок, биздин кыздар, биздин технолог бар, менин производственный директор кызым бар, ошолор чийип атат. Буну мен эмнеге чийип атам? Биз азыр өзүнчө бир показ өткөрөлү деп атабыз. Лично өзүм чыгарган бир 110-120дай модель бар, бренд. Ошону Кудайым буйрса апрелдин аягына, ушу майдын баштарына өткөрөлү деп атабыз. Бул максат Кыргызстанда деле өзүбүздүкүн өзүбүз кийип сатып алса болот дегенени басым жасайлы деген болуп атат да. Биз эле сыртта эле ойлой бербей тургандайчы. Кыйынчылык жаралат эмеспи ар бир ишти баштаганда? Алдыда ошо кандай пландарыңыз бар? Бул ушу менен чектелип калбай дагы чоңоюп, сиз айткандай жана башка ушу тиги фабрикалар менен келишим түзүп дегендей. Мен көбүрөөк планым могу жакта фабриканы ачкандан кийин мигрант кылбай, бизден окууну бүткөндөргө максималдуу жардам берейин деп атам да. Мисалы үчүн быйылкыга планым жок дегенде минимум бир 2000 адамга окутуп бүтүп машинкаларды берейин деп атам. Анычы даже бир жылда кутулсун деп атам. Главное, ата-энесин таштап, балдарын таштап, күйөөсүн таштап, же аялын таштап Россияга же башка жака кетпей, Кыргызстанда эле өзүнүн айылында эле реставрация ачып алып туруп эле иш кылса болот деген нерсе. Эмне себептен бизге Индиядан, Бангладештен, Пакистандан нелер көп келет, эркектер. Азыр буга эркектерге деле басым жасап не кылат. Мисалы Лев Толстой бар, Лев Толстойдо жалаң мен урактуу жаштагы эркектер отурат, жигиттер отурат, 20 жашар, 25, 30, 35, 40 жаштагы кишилер отурат. Иш болуп калса барат, иш болуп калса ошол жерде отуруп алат. Кечке же карта ойноп. Могу жерде акча даяр турат да. Бүт тигүү тармагында акча даяр турат. Керек эле мээнет кылыш керек, акча алыш керек. Могу тигүү тармагында сезондо аябай жакшы иштешет. Сезон эмес, мезгилде деле аябай жакшы тапса болот да. Курулуштан жакшыраак акча табат. Мен буга гарантия берем. Менимче ушул тармак боюнча жетиштүү эле маалымат алдык окшойт. Мен сизге бир кызык суроо бергим келип атат да, сөзүңүздөн улам. Өзүңүз медик, стоматолог. Ал жакта деле иш жок эмес. Эме пайдасы жагынан дагы менин билишимче аябай жакшы пайда тапса болот. Эмне үчүн ал жактан өзүңүздүн окуган эмеңизди таштап бул жакка келдиңиз? Себеби эмнеде? Мен бир аз иштеп көрдүм. Бирок эмне кыла алган жокмун. Мен үйдө жалгыз баламын да. Анан апам өзү жалгыз чоңойткон. Анан медик кылам деди, бирок мен апам айткансы боюнча медик болуп окудум, бирок өзүмө көрө алган жокмун да. Бирок мен окуудан такыр калбайт элем, дайым окууга барат элем, эң активист студент болуп бүткөм да. Анан бирок мен лучше башка тармакка кетейин деп, эл менен көбүрөөк иштеши турган тармак мурдадан жагат. Ошон үчүн бул тармакты тандап
тармакка кетти. Буга чейин жанагы бир тамак аш жагында да эмгек иш кылган экенсиз. Бүгүнкү күнү ал жагыңыз эмне? Бар ал жактардыр, баардыгы эмес, бир белгилүү бөлүктөрү иштеп атат. Негизги басымды бул жака жасап атасыз. Азыр көбүрөөк басым ушул жакка басым жасап атабыз. Акыркы суроом бир ошол сиздин жеке жашооңуз боюнча жана да азын эле айтып өтпөдүңүзбү? Деги эле үй бүлөдө жалгыз балам дедиңиз. Өзүңүздүн жеке жашооңуз боюнча, үй бүлөңүз боюнча канча балаңыз бар? Мен азыр 35 жаштамын. 2 уулум, 1 кызым бар. Чоңум кыз, андан кийинкилер ул баардыгы мектепте окуйт. 2 класс, 4 класс, 6 класста. Апам жалгыз, апам менен биз менен турат, келинчегим баарыбыз бир үйдө турабыз. Мен батирде турам. Үй алган эмесмин. Себеби көбүнчөсү эле бизнесмендер Кыргызстанда, мен Америка аябай жашоомду катуу өзгөрттү. Бир нерсе болсо эле үй курат, же особняк курат, же башка нерсе. Мен бул нерсени тескерисине көбүрөөк балдарым эң жакшы мектепте окутканга аракет кылам. Кошумча курстарга бергенге аракет кылам. Индивидуальный мугалимдерди алып келип дагы бергенге аракет кылып, көбүрөөк фокусту балдарымдын билим берүүсүнө, тарбиясына, анан өзүм өсүшүм үчүн нелерди кылыш керек, ошого көбүрөөк багыттай турган да көз карашта. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эртеден бери мына өзүңүздөр көргөндөй бул жакта атайын тигүүчү цех деп коебуз. Ошол жерде мына негиздеп, түптөп жаткан биздин каарманыбыз менен маек курдук. Биздин эфир ушун менен аягына чыкты. Кийинки эфирден жолукканчакты сак саламатта туруңуздар.